Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Адил Турдукулов, президент деле Мадумаровдун чыныгы оппозициялык күч экенин түшүнүүдө. Президенттин шайлоону таза өткөрүү боюнча жарлыгы чыкты. Анда мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Бул канчалык аткарылышы мүмкүн? Шайлоону бийликтин кийлигишүүсүз ачык өткөрүү планы жеке Садыр Жапаров тарабынан чын дилден болуп жатат деген ойдомун. Анткени азыркы конституция боюнча президентти жогорку кеңеште кандай гана курам болбосун, аларга көз каранды болбой, мамлекетти башкаруунун бүт мүмкүнчүлүктөрү жолдору бар. Ошондуктан оппозициялык күчтөр бир мандаттуу округдан көз карандысыз бийликке жагынбаган саясатчылар келсе дагы азыркы бийликке коркунуч туудурбайт. Азыркы шайлоо тарыхта болбогондой адилет ачык өтүшү мүмкүн. Себеби административдик ресурс, добуш сатып алууларды болтурбоого бийлик өзү кызыктар болуп жатат. Эгерде админ ресурс колдонулду, добуштар массалык түрдө сатылып алынды деген фактылар ачыкталып, элдин көчөгө чыгышына себепкер болсо, бийликке ошондо чыныгы коркунуч жаралат. Буга чейин жолдорду буу, жергиликтүү бийликтин имаратын басып алуу сыяктуу көрүнүштөр болуп келген. Эгерде шайлоо таза өтпөсө, мындай окуялар кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Байкашымча БШК, жергиликтүү бийлик органдары, министрлер кабинети, президент өзү баш болуп, таза ачык шайлоо өткөрүүгө аракеттенип, муну айгинелеп көрсөтүп дагы жатышат. Мындай учурда бийликчил делген Ата журт Кыргызстан, Ынтымак сыяктуу партиялардын парламентке келиши канчалык реалдуу болот? Сиз аларды бийликчил деп атап кеттиңиз. Пикиримде алар көбүнчө азыркы номенклатура, тагыраагы орчундуу кызматты ээлеп келгендер, олигархтар, акчалуу адамдар чогулган партиялар. Бул партиялар бийликке ыктап өздөрүн бийликчил деп көрсөткөнгө аракет кылып жатышат. Чындыгында Садыр Жапаровго Ата журт Кыргызстан келеби, ишеним келеби, керек болсо Ата мекен Альянс же бүтүн Кыргызстан келеби, айырмасы жок. Ар бири менен иштешип кетүүгө кудурети жетет. Парламентке 50%-дан ашык оппозиция келбейт. Ошондуктан ким келсе дагы азыркы бийлик коркпойт. Тескерисинче парламентке көз карандысыз партиялар келбей калса, жогорку кеңеш легитимдүү эмес деген пикирлердин күчөшүнө жол ачат. Ошол себептен дагы бийлик буга таптакыр жол бербейт деген менде ишеним бар. Канча оппозициялык партия келиши мүмкүн деп ойлойсуз? Бир катар партиялар оппозициябыз деп айтып жатканы менен чындыгында бир эле оппозиция бар. Бул бүтүн Кыргызстан. Садыр Жапаров дагы бекеринен Мадумаров тууралуу айткан жок да. Президент деле Мадумаровдун чыныгы оппозициялык күч экенин түшүнүп жатат. Ал эми Альянс, Ата мекен партиялары бийлик менен иштешип кеткенине көнүп калган. Алардын курамында дагы көптөгөн бийликтин функционерлери, бийликке ыктаган адамдары толтура. Бүтүн Кыргызстан кандай гана шайлоо болбосун сөзсүз түрдө 100 миңдеген добуштарды алып жүргөн. Бул жолу деле ошондой шарты бар деп ойлойм. Мисалы, Азаттык партиясы оппозициябыз деп айтышууда. Бирок Ахматбек Келдибековдун оппозиция болуп бере аларына ишенбейм. Башкалардын деле оппозиция болуу табиятында жок. Булак арыба чекиткейжи. Москва полициясы мигранттарды текшерип бир нечесин кармап кетти. Орусия полициясы Москванын түштүгүндө мигранттардын документтерин текшерип бир нечесин кармап кетти. Мунун алдында шаардын алыскы Новые Ватутинки кичи районунда белгисиз адамдар баласы менен бараткан кишиге кол салышкан. Чатакка эмне себеп болгону белгисиз. Айрым булактар кол салгандар кавказдыктар болчу деп жазышты. Бирок Кавказ Реалии сайты видеодон улуттарын аныктоо мүмкүн эмес экенин белгилейт. Рядовка сайтынын маалыматына ылайык, ал райондо жергиликтүү тургундар менен кол салгандар мушташка чогулуп жаткан. Полиция машинелерин жөнөтүп, кийин кетип калышкан. Күбөлөр полиция негизинен борбор азиялык мигранттарды текшергенин айтышат. Тартип коргоочулар бейбаштык беренеси менен иш козгоду. Булак Азаттык Чекит.орг. Чек ара өткөрүү жайлары ачылабы? Кыргыз-казак өкмөт башчылары жолукту. Өлкөнүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында өтүп жаткан Европа биримдиги жана Борбор Азия экономикалык форумунун алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жапаров эки өлкөнүн президенттери мамлекеттердин ортосундагы сооданын деңгээлин $1 миллиард жеткирүү милдетин койгонун белгиледи.
Быйыл соода жүгүртүүнүн ыраттуу түрдө өсүүсү, инвестиция тартууда оң тенденция, эки тараптуу байланыштын активдешкени байкалды. Бирок ошого карабастан өз ара соодада болгон потенциал ишке ашыра элек. Кыргызстан Казакстандан инвестиция тартууга кызыктар деген ал. Мамин өз кезегинде казак тарап соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө кызыктар экендигин билдирди. Жолугушууда тараптар соода экономикалык, агрардык жана энергетикалык тармактардагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Тараптар Казакстандан электр энергиясын жеткирүү жана анын аймагы аркылуу электр энергиясын транзиттөө маселелерин талкуулашты. Бул маселелерди иштеп чыгуу боюнча тиешелүү министрликтердин жетекчилерине тапшырмалар берилди деп белгиленет билдирүүдө. Булак Спутник чекиткейжи. Баткенде аскер формасындагы адамдар кыргыз чегарачыларын ташбаранга алды. Бул тууралуу 24 чекит KG агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, окуя Худжан-Канибадам унаа жолунда болгон. Борбордук айылында жергиликтүү май коюучу жайдын жанында Honda Accord үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу трассанын жээгинде бара жаткан. Бул учурда алдын ала маалыматтар боюнча аскер кийимчен 5 адам унаадагы чегарачыларга ташыргыта баштаган. Натыйжада унаанын айнектери сынган, бирок эч ким жабыркаган эмес деп айтылат маалыматта. Булак Nazar News Чекит.орг. Жакында жер бетинен жок болуп кетиши мүмкүн болгон өлкөлөр аталды. Глобалдык жылуулук муздун эрип, деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнө байланыштуу бир нече арал мамлекеттеринин жок болушуна алып келет. Бул тууралуу Экспресс гезити жазды. Климаттын өзгөрүшүнө дуушар болушу мүмкүн болгон аймактарга Кирибати, Тувалу жана Маршалл аралдары кирет. Кирибатидеги глобалдык экологиялык бейөкмөт уюм болгон климаттык аракеттер тармагынын координатору Пелениза Алофа буунун Глазгодогу саммитинин арал мамлекети үчүн өтө маанилүү окуя экенин айтты. Ал деңиз деңгээлинин көтөрүлүшү жана күчөгөн тропикалык бороон чапкындар аймактагы адамдардын өмүрүнө жана айыл чарбасына коркунуч туудурарын эске салды. Биз бир жолку окуялар жөнүндө айтып жаткан жокпуз. Бул биздин үйлөрүбүздү толугу менен каптап кетүү коркунучу бар табигый көрүнүш, деди Алофа. Басылманын маалыматына караганда, Кирибатинин мурдагы президенти Ануте Тонг Глазгодогу СОР 26 саммитинде сүйлөп жатып, климаттын өзгөрүшү анын өлкөсү үчүн туудурган коркунучтар тууралуу айтып берди. Ал ошондой эле Австралиянын бул багыттагы саясатын сынга салды деп айтылат макалада. Окумуштуулар глобалдык жылуулуктун терс таасирин азайтуу үчүн жердеги температуранын жогорулашын Цельсий боюнча 1,5-2 градуска чейин чектөө зарылдыгын бир нече жолу белгилешкен. Бул максатта 2015 жылы 190дон ашык мамлекет Париж келишимине кол койгон. Анда бул максатка жетүү үчүн конкреттүү иш-чаралар планы каралган. Документ казылып алынуучу отундан толугу менен баш тартууну билдирбейт. Бирок өлкөлөр парник газдарын чыгарууну азайтуу жана энергиянын кайра жаралуучу булактарына өтүү боюнча чараларды көрүшү керек. Булак Ком Чекит Пресс.